Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен азыр ушундай кооз керемет жерге чыгып алып, ойго алчаап отурам. Таңкы саат 7 боло элек. Камчыбек Ташиев ар кандай зулумдуктарды жасады. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды. Ошол кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы ондогон адамдардын, жүздөгөн адамдардын, үй бүлөлөрдүн тагдырын талкалады. Психологиялык доо кетирди, жакырдантты. Канча адамдар мээнети менен тапкан кирешесинен айрылды, байлыгынан айрылды. Бир канчасы жазыксыз камалып, о дүйнөгө кетишти. Жарасул Абдрайымов сыяктуу жаркын адамдар. Анан канчалаган адамдар бейгүнөө күнөөсү барбы жокпу териштирилбестен туруп, эл көзүнчө популизм менен камакка алынды. Мисалы, Сосновка жакта 27 кишини камакка алса керек эле, жаңылбасам. Кармагыла алып кеткиле деп. Анан кийин ГКНБнын имаратында 13 январда ломбардчы Манас Султановдон жабыркагандары менен жолугуп, ал жерден Манас Султановдун өзүн камагыла деп, аны менен кошо адвокатын кошо каматып салган да. Рустам Исаев деген адвокатын эч кандай далил, фактысы эчтекеси жок эле, адвокатын кошо камагыла деп койгоду. Болду, апарып туруп адвокатты камап салды. Тарыхта болгон эмес. Адвокатты жөн эле апарып камап салган бул тарыхта болгон эмес. Ал үчүн бир анын кылмышын далилдеген илинчектер, бир нерселер болуш керек да. Бирок андай нерсе жок. Ошо Ташиев бир ооз сөз менен айтты, апарып камап салышты. Керек болсо Кудайдан жөө качкан террористтердин дагы, Чикатилого окшогон оор кылмыш жасаган кылмышкерлердин дагы адвокаты болгон. Бирок тоталитардык режимдер дагы керек болсо ошол адвокаттарга дагы тийген эмес. Адвокат ал кылмышкер болобу, айыбы барбы жокпу, ал мыйзамдык, мыйзамдагы мындай бир илинчектерин, жылчыктарын издеп, лазейкаларды издеп, ошол кылмышкердин күнөөсүн жеңилдеткенге, же болбосо анын күнөөсү аз экенин далилдегенге аракет кылат да, умтулат. Анан бул өзүнчө бир прецедент болду да. Эмнеге десе, Ташиев айтты, болду, апарып камап салышты. Далили жок, суракка албайт. Кармап анан кайра кой беришет да. Тиги Ташиев кеткенден кийин чыгыптыр. Анан эми ушуга окшогон мыйзамсыз иштер көп аябай. Ошто жаңылбасам дагы бир канча кызматкерлерди, жанагы салык кызматкерлерин, жаңылбасам салыктын начальнигин, зам начальниктерин камаса керек эле. Эгер кичине катараак болсо оңдоп коесуздар маалыматты. Эми ошолордун бардыгы соттолуп кеткен жок да, арасынан акталгандар бар. Алар үчүн ким жооп берет? Анан кийин деги эле өзү ГКНБнын төрагасынын алгыла, давайте камагыла дегенге укугу жок. Ага эч кандай андай укукту берген эмес. Керек болсо ген прокурор да антип айта албайт. Керек болсо президент да антип айта албайт. Эч ким антип айткан жок Ташиевден башкасы. Ташиев чыгып алып ошол мыйзамдагы берилген укугунан ашыра пайдаланып, керек болсо ошол прокуратура кызматкерлеринин үстүнөн туруп алып, баарын башкарып, иш козготуп, каматып, канча адамдарды тагдырын талкалады. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамсыз иш аракеттердин бардыгына мыйзамдуу баа бериш керек. Биздин мамлекеттик укук коргоо органдары ушунун бардыгына мыйзамдуу баа берип, ошол адамдардын укуктарын коргош керек. Алар ошон үчүн укук коргоо органдары деп аталат.
тилекке каршы азырынча баягы жумшак гана баягы каралып атат. Камакка алынган жок. Болбосо лайк басты деп канча адамдар камалып кетти. Комментарий жазды деп канчасы камалып кетти. Камалып чыкты. Камалып кеткендер айрымдары да отурат. Анан бир нерсени лишний бирдемени сүйлөп коюп, бийликти басып алууга чакырык жасады деген айыптар менен камалышты. Ташиев болсо эркин бош жүрөт. Албетте ичкени ириң, жегени желим болуп атса керек. Коомдо жектегендер көбөйүп баратат. Андан кийин кылмыштары четинен ачылып атат. Кылган былыктары чыгып атат. Анын үстүнөн адамдар арызданып, даттанып атат. Айрымдары коркуп атышат азыркыга чейин. Мен ошолорго айтат элем, коркпогула. Ташиев ал бүгүнкү күндө болгону акчасы, уурдап алган акчасы бар, бай адам. Бирок анын колунда бийлиги жок. Албетте тарапташтары бар, электораты бар, мурдагы кол алдында иштеген баш ийген адамдар бар. Бирок алар деле мыйзамдын чегинен чыга алышпайт. Ташиевдин аркасынан ээрчип кеткени жок. Ошондуктан Ташиев кайра келип калат. Тигиндей мындай деген сыяктуу мындай бир кыска ойлуулукка же болбосо бир коркунучтарга алдырбай, мыйзам чегинде өзүңөрдүн укугуңарды коргогула. Ошол Ички иштер министрлигине барып, тергөө башкармалыгына барып арыз жазыш керек. Эгерде канчалык адамдар өздөрүнүн укуктарын коргоп чыкса, анын былыктары, кылмыштары ошончолук көбүрөөк ачылат, далилденет. Ал коомдун алдында өзүн өзү дискредитация кылат, ошентип кылып атат. Анан бир кезде баягы мыйзамды, адилеттүүлүктү коргогон Ташиев болуп көрүнсө, бүгүнкү күндө ал өзүнүн жеке кызыкчылыгын алдыга койгон, зулум, анан кийин акчага тойбогон каракчы экенин далилдеп, коомдун алдында ошол нерсенин баардыгы ачыкка чыгып атат. Азыр дагы бир канча фактылар, көп нерселер ачыкка чыкпай турат, бирок акырындап алар дагы чыгат да. Убагысы келгенде. Анын баардыгын, чтобы мындай ошол Ташиев келип калат деген коркунучту азайтыш үчүн эмне кылыш керек? Анын чөнтөгүндөгү уурдап алган акчасын мамлекетке кайтарыш керек. Мамлекетке, жеке адамдарга, жанагы кылмышкерлерге, то есть кылмыш жоопкерчилигине тартып туруп, камап тартып алып койгон акчаларды ошол бизнесмендерге, жеке жактарга, адамдардын чөнтөгүнө кайра кайтарыш керек. Алардын мээнетин, эмгегин, мыйзамдык укугун, конституциялык укугун калыбына келтириш керек. Мына ошондо адилеттүүлүк азыраак болсо дагы орнойт. Анан ошондо Ташиевдин кайра кайтып келүү мүмкүнчүлүгү биротоло жокко чыгат да. Негизи эле кайтып келбейт. Мыйзам ченемдүү, мындай кандай десем, жаратылыш мыйзамы, жашоонун мыйзамы бар. Өзү мынчалык бир зулумдукка чыгып, мынчалык ооматын талкалап, то есть көтөрө албай, анан кийин мыйзамсыз иш аракеттерге барып өзүнүн элин кордогон адам эч качан кайра мурдагыдай калыбына кайтып келбейт. Биздин тарыхта да жок, тегерек четте да жок андай нерселер. Анткени Кудай Таалам бир жолу ооматын качырып, анан жакшынакай өзүнө берилген жүктүү милдетти тескерисинче аткарып, элди кордогон адамга экинчи оомат бербейт. Өзүңөр деле жакшылап биздеп, иликтеп салыштырып көрсөңөр. Ошондуктан, урматтуу достор, эч качан коркпой, укук коргоо органдарына барып, кайрылып, укуктарын коргогонго ар бир азамат, жарандар өздөрү аракет кылыш керек. Эгерде коркуп отура берсе, алар тымпыйып, акчаларын катып алып, билмексен болуп жүрө беришет. Ошон үчүн Таймураз, Шайырбек Ташиев камалып жатат. Таймураз, Жеңиш Токторбаев, Камчыбек Ташиев, Эду Питолор, Досманбетов, далай адамдарды какшат өрттөр жалып атты. Ошого окшогондордун баардыгынын үстүнөн ким кандай зулумдук көрсөтсө, ГКНБнын кубалдасын колдонуп алып туруп,
коркутса адамдарды, укугун бузса, мүлкүн тартып алса, акчасын тартып алса, ошолордун бардыгы өз укугун коргош үчүн кайрылыш керек. Ошондо булардын мүмкүнчүлүгү дагы да азаят. Бүгүнкү күндө бир канча маалыматтар келип атат. Мен да укук коргоо органдарына угар замат маалыматтарды берип атам, барып айтып атам. Тиги шаардын айрым жерлеринде түнкүсүн чогулуп алып, күжү болуп, ошентип чогулушат экен. Албетте, Ташиев өзүнүн камын көрүп, үйүндө бекинип, коркуп, эртеңки күнү эмне болот деп переживать этип отурса керек. Ал давай чогулгула, даярдангыла деп айтпаса деле керек. Бирок анын тарапташтары ушундай баягы ызаланып калгандар бар, же болбосо бир тегерегиндеги таасирдүү адамдар бар. Балким ошолордун кругундагы адамдар чогулуп алып, ар кандай бир мындай нерселерге даярданып, деструктивдүү аракеттерге тымызын даярдык көрүп атат деген маалыматтар келип атат мага дагычы. Бир канча саясатчылардан дагы угуп калып атам мындай сөздөрдү. Айрымдарын өзүм дагы байкап калдым. Анан өзүңөр байкасаңар, комментарийлерде бар ошондой нерселер. Жазат да, жакында Ташиев бийликке келет, президент болот, анан ошондо сенин сазайыңды берет, антет, минтет деген сыяктуу сөздөрдү айтып, жазып, комментарийлер жазып атышат. Албетте, булар баягы тарапташтардын арасында тымызын мындай бир сөз таратуулар, жакында кайра мурдагыдай болот, анан бийликке келет деген сыяктуу өздөрүнүн таасирин жоготпош үчүн ушундай бир жалган иллюзиялык абалды түзүп, Ташиевдин тегерегиндегилер ушундай тымыздын аракеттерди көрүшү мүмкүн. Буга биздин укук коргоо органдары мыйзамдык бааларды бериш керек. Алар деле колунан келишинче, мүмкүнчүлүгүн жетишинче азыр иштеп атат. Ошондуктан эч коркпостон ошол мыйзам чегинде укугуңарды коргогула. Арызыңарды жазгыла, барып канча акчаңарды алып алса, жеп алса, кустурса мыйзамсыз, ошонун бардыгын айтып, ачык айтып, арызыңарды жазып, коомго ачык чыкпасаңар дагы укук коргоо органдарынын алдында мыйзамдык укугуңарды коргоп, конституциялык укугуңарды калыбына келтирип, арызыңарды жазып, өзүңөрдүн аракетиңерди көргүлө. Анан бирөө үчүн бирөө кечкеле мен мисалы мага айтышат да, мен айта албайм, корком, ачыкка чыга албайм. Эмнеге десем, жөн эле дейт да, мен тынчыраак жашагым келет деп. Неден коркосуң десе, ошо корком дейт да, жөн элечи. Сен айтчы, ушуну тигин айтчы, муну айтчы депчи. Мен эми кечкеле мен дагы өзүмдүн тиричилигим, жеке жашоом дегендей тирилигим бар. Мен мүмкүнчүлүгүм жеткен жерде айтам, мүмкүнчүлүгүм жетпеген жерде кечкеле бул маселенин аркасынан түшүп отура бербейм. Кээ бирлер айтат, расследование кылыш керек, тиги жакты чукуш керек, бул жакты неметиш керек. Мен профессиональный блогер эмесмин. Профессиональный журналист болгом убагында, азыр журналист болуп да иштебей калдым. Бул жака окуума келдим, практикамда жүрөм, анан экзамендерге даярданып атам. Ошон үчүн ошонун алкагында мүмкүнчүлүк жеткен учурларда өзүмдүн пикирлеримди айтып коюп атам. Мага жеткен маалыматтарды чогултуп, анан коомго ачык пикиримди айтып атам. Ар бир адам өзүнүн конституциялык укугу үчүн өзү күрөшүш керек. Анан кыргызда сөз барго, бала ыйлабаса эмчек кайда депчи. Анын сыңарындай ар ким өзүнүн укугун өзү күрөшүш керек. Силердин укугуңар жалгыз эле Айтикеевке же жана башка айрым адамдарга гана керек эмес да. Өзүңөрдүн укугуңарды өзүңөр коргошуңар керек. Ташиев бүгүнкү күндө акчасы бар, бирок бийлиги жок адам. Анын коомго кылган кылмыштарын, элге жасаган кыянатчылыктарын, мамлекеттин алдына жасаган кыянатчылыктарын ашкерелеп, ачыкка чыгарып, экинчи тарыхта мындай нерсе кайталанбай турган кылып, адилеттүүлүктү калыбына келтириш керек. Ошондуктан арызыңарды жазгыла, кайрылгыла, укугуңарды коргогула деп мен айтып атам. Укук коргоо органдары дагы Ички иштер министрлиги арыз жазган адамдардын арызын кабыл алып,
мыйзамдык чараларды көрүп атышат. Кимдин акчасын кустуруп алып алган болсо, ошонун баардыгын калыбына келтирип, чөнтөккө салып алган акчалардын баардыгын кайтарып берип атышат. Ошол, урматтуу достор, Ташиев өзүнүн кылган зулумдуктары үчүн, кылмыштары үчүн мыйзам алдында, эл алдында жооп бериш керек. Ал албетте баатырлыктарды кылды, жакшы иштерди жасады. Бирок анын кылган жакшы иштери мыйзам алдында кетирген каталарын, эл алдында кетирген мыйзамсыз иштерин, тарых алдында жасаган кылмыштарын актаганга мүмкүнчүлүк бербейт. Анын кылмыштары, ал кылмыштар үчүн сөзсүз жооп бериш керек. Ал жасаган эрдиктери үчүн мамлекеттен сыйлыктарды алган. Эми бүгүн кылган кылмыштары үчүн мыйзам чегинде жооп бериш керек. Ал сыйлыктарынан ажыратыш керек, чиндеринен ажыратыш керек. Жана генерал деген погонун бул киши жанагы МЧСте жүргөндө министр болуп погонду алган. Погонду алган неме деген жанагы генерал майор, МЧСтин генерал майору деген погонду алып алып, анан ошону менен тиги ГКНБга келди дагы, жанагы генерал лейтенант болду, анан генерал полковник болду, анан бирдеме десе генерал дейт да. Генерал болуш үчүн адегенде солдат болуш керек. Анан катардагы кызматкер болуш керек. Ылдыйтан баштап чиндерди чогултуш керек. Жок дегенде майор, полковникке чейин өзүнүн мээнети менен ошол даражага жетиш керек. Андан кийин анан өйдө жака, анан кийин генерал майор болот, генерал лейтенант болот, ушинтип кетет да. Ошондон кийин анан ошону генерал десе болот да. Мен ошон үчүн Ташиевди генерал деп айткандарды мындай билбейм. Албетте ал генерал формалдуу түрдө, бирок мындай көкүрөгүмдө анча деле кабыл ала бербейм да. Себеби дегенде генералдыкты он не заслужил. Он не заслужил. Күчтүү генералдар бар. Анан кээ бирлер айтат да, Ташиевдей эч ким иштеген жок деги болупчу. Ташиевдей ыйгарым укук берилсе, Ташиевдей тикиндей мүмкүнчүлүк берилсе, башка адамдар да иштемек. Бирок башкаларга андай мүмкүнчүлүк берилген эмес. Башка ГКНБнын башчыларына, ички иштер министрликтерине мындай мүмкүнчүлүк берилген эмес. Ошол мүмкүнчүлүктөрүн бул зулумдук менен ашыра пайдаланып, өзүнүн көмөчүнө гүл тартып, жакындарын, туугандарын, досторун, өкүл балдарын, курсташтарын, жээндерин жана башкаларын кызматтарга коюп, алар болсо мамлекетти тоноп, уурдап, байып, жеке менчик ишканасындай пайдаланышыптыр. Ошонун баардыгына мыйзам чегинде баа бериш керек. Тарыхта жасабаган зулумдуктарды жасады, Кыргызстандын тарыхында болуп көрбөгөн зулумдуктарды жасады, мыйзамсыз прецеденттерди түздү. Ошонун баардыгына укуктук баа бериш керек. Ошондой достор. Анан Ташиев сени эмне антип койду, минтип койду дегендерге айтам. Ташиев мага эч кандай жамандык кылган эмес. Жеке жашоомо дагы, үй бүлөмө дагы, бир туугандарыма да эч кимге андай жеке кыянатчылыктар жасаган эмес. Ошондуктан мен анын ага болгон эч кандай бир жанагы өчөчтүгүм жок. Жеке өчүм жок эч кандай. Мен болгону ошол адамдардын кыйналгандарын көрүп, кордолгондорун көрүп, укуктары бузулганын көрүп, анан анын тарапташтары жалган маалыматтарды таратып атканын көрүп, анан эки дос деп кыйкырышып, анан досун сатып кетти деп президентти айыптагандарын көрүп, ошончонун баардыгын ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат болуп, анан дагы долууланып, кыйкырып атышкандарын көрүп, чыдабай кетип, анан эй туугандар, ал андай эмес, мындай болгон, башында булардын негизи эле достук деген мындай болот, андай болот, экөө башында андай болчу, мындай болчу деп баардыгын айтып чыктым. Өзүм билген маалыматтарды айтып чыктым коомго. Ошондон башталды. Ошондон баштап анан кезеги менен пикирлерин айтып келатам. Анан эми дагы бир сыйра мындай тизмектей турган болсом, мисалы Ташиев кимдер менен гана коюн колтук алышкан жок. Кимдер менен гана союз түзгөн жок. Кимдер менен гана дос болгон жок. Башында ошол
ата жұрт партиясын түзүшүп, ошол Садыр Жапаров, Акматбек Келдибеков менен дос болуп, булар анан кийин партия түзүп, шайлоого катышты. Анан кийин забордон секирип, өзүнүн тарапташтарын, партиялаштарын уятка калтырды. Андан кийин түрмөгө түштү, анан соодалашып, бийлик менен соодалашты. Президенттик шайлоого Адахан Мадымаров Атамбаевка каршы кандидатурасын койгондо, бийлик менен тымызын сүйлөшүп алып, Адахан Мадымаровдун электораттын мүмкүнчүлүгүн бөлүш үчүн шайлоого катышты, президенттик шайлоого. Андан кийин Бабанов менен достошту. Ал ортодо Атамбаевтан кечирим сурап, анан кийин мурдагы кылмыштарын жаптырды. Анан кийин Бабанов менен достошуп, шилекей алышып, коюн колтук алышып, аны менен шайлоого барды. Ал жерден жөн жүрбөй дагы бирөөнү сабап коюп, анысы үчүн анан мандат албай калды. Анан кийин жүрүп Атамбаевтан, Бабановдон көңүлү калып, 2017 жылы Сооронбай Жээнбеков тарапка өттү. Сооронбай Жээнбековду шайлоодо анда да кандидатурамды коем деп туруп, өзүнүн тарапташтарын, аны менен бириккен Акматбек Келдибеков, Элмирза Сатыбалдиев, Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадымаров болуп бириккен. Өзүңөр эстесеңер, ошондо биригишип, сүрөткө түшүп, баягы чогуу пресс-конференцияларды берип, буюрса чогуу саясий кадамдарды жасайбыз дешип. Ал жерде да алардын баарын алдап, анан мен кандидат болом деп чыгып, алардын баарын кидет этти. Анан кийин Сооронбай Жээнбеков тарапка өттү. Анан кайра кандидатурамды алдым, Сооронбай Жээнбековдун пайдасына деди. Анан Сооронбай Жээнбековдун штабына өтүп, алардан бир чоң суммада акча алып, анан жетиштүү добуш топтой албай калган, ошондон улам ишенимден чыккан деген маалыматтарды айтып жүрүшөт Сооронбай Жээнбековдун тарапташтары. Анан чын калпын билбейм, далилим болбогондон айта албайм. Андан кийин анан Сооронбай Жээнбековдон Сооронбай Жээнбековдон кызмат сурап, МЧСти бер деп, МЧСти ала албай, анан МЧСти бербей койгондон кийин күтүп анан көңүлү калып, алардан таарынып, алардан бөлүнүп чыкты. Анан айласы жок кайра Садыр Жапаровка жабышты. Садыр Жапаровдун рейтинги өсүп келатканын көрүп, Садыр Жапаров түрмөдө жатканда аны чыгарып коюңуз, Сооронбай Шарипович, анын ордуна мен отурайым деп ыйлап, көзүнүн жашын көл кылып, шоу көрсөтүп элдин алдында. Жана апалар, мисалы, бир саясатчыларды бирөө жарымда же кылмышкерлерди камап койгондо апалары келип, ошонун ордуна мен отурайым, мени камагыла деп ыйлайт го. Ошондой кылып бул киши ыйлап, шоу көрсөтүп, анын ордуна, Садыр Жапаровдун ордуна аны отургузбайт экенин билип туруп эле, ошондой шоуларды көрсөтүп, анан кийин Садыр Жапаровдун таламын талашымыш болуп, анын тарапташтарынын башына туруп, акырындап 20-жылдан баштап анан Сооронбай Жээнбековдун кадыр баркы кетип атканын көрүп туруп, анан Садыр Жапаров тарапка акырындап ой баштады. Бирок аны деле до конца колдогон жок, мекенчилер айтып жүрүшөт. Анан 20-жылдагы парламенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдор менен соодалашып, мекенчилге бир 5-6 мандат берип койгула деп ак үй көк үйгө жүгүрүп, ошентип чуркап жүргөндөрүн элдин баары билет. Анан ал жактан анан Сооронбай Жээнбековдун бийлиги кыйшайып калгандан кийин анан чуркап барып Садыр Жапаровдун жанына бара калып деп, анан Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарган киши болуп, чын чыгында Садыр Жапаровду эл чыгарган, тарапташтары чыгарган, карапайым эл чыгарып, анан колдошкон да. Анан ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, жанында тура калып, полномочияны алып, албетте ошо учурда депутаттар менен сүйлөшө калып, переговор кылып, антип минтип, анан Садыр Жапаровдун премьер-министр болуп калышына салымы бар ал кишининчи. Анан ошону пайдаланып, ГКНБнын
башына турду, жанынан каршы чыкпай, ошондон бери Садыр Жапаровду эч кимди жолотпой, бийлигин ашыра пайдаланып, ишенимин пайдаланып туруп, анан кийин тескери иштердин баардыгын жасаптыр. Зулумдук кылыптыр, анын баардыгын көрүп атабыз, билип атабыз. Ушундай кыскача тарыхы ушундай, саясий тарыхы. Бул киши абдан турбуленттүү киши, чыдамы жок киши. Бул чыдап тура албайт. Анан азыр дагы ар кандай иштерге барышы мүмкүн. Ошондуктан бийлик мындан сак болуп, муну өтө кылдат текшерип, кайтарып, мыйзам чегинде жоопко тартыш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.